Дарыканаларда учурда Доппир Макстын сироудагы таблеткасы дагы сатуудан мындан 4 күн мурун алынып салынган. Азыркы тапта департамент дарыканаларга эскертүүлөрдү берип, Доппир Макстын курамына лабораториялык изилдөө жүргүзүлүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлиги кооптулукка шек саналып жаткан Доппир Максты колдонбой турууга чакырат. Буга себеп 15 декабрда коңшу өлкө Өзбекстанда 15 бала Доппир Макс дарынын дозасынан каза болгондугу маалымдалган. Аталган дарыны ичкенден соң балдардын бөйрөгүнүн бузулушуна алып келип, натыйжада 21 баланын 15-и көз жумган. Жеткинчектердин өлүмүнөн кийин Өзбекстан дарыны иштетүүгө тыюу салган. Окуядан соң Кыргызстанда Индиядан келген Доппир Макс дарысын колдонууну убактылуу токтотту. Адам өмүрүнө коркунуч тудуруп жаткан Доппир Макс препараты Кыргызстанда 2018 жылы катталып, ошол убакыттан бери сатылып келе жаткан. Дары сасыктымоо жана курч респиратордук ооруларда ичүүгө сунушталып, буга чейин жаш балдарга эффективдүүлүгү менен айырмаланып келген дешет дарыгерлер. Препарат жаш балдар үчүн сироп жана чоңдор үчүн таблетка түрүндө даярдалган. Доппир Макс бул Осо Дармек фармда сатыктан алынганына 1 жумадай болуп калды. Биз компанияга офисибизге возврат кылганбыз. Өзбекстандан кийин биздин убакка чейин болгон эмес бул Доппир Макска. Доппир Макс бул баш ооруга, ангинага, грудной кашльдерге кетет эле. Азыркы убакта Доппир Макс жок. Кыргызстанда бул дарыдан жабыркагандар жоктугуна карабай, Саламаттыкты сактоо министрлиги Доппир Макс дарысын 23 декабрдан тартып өлкөнүн аймагында сатууну убактылуу токтотуу чечимин кабыл алган. Үлгүлөр лабораториялык анализ жүргүзүү үчүн борбордук текшерүү аналитикалык лабораторияга жөнөтүлгөн. Медициналык мекеме бул дарыны колдонгондор арасында терс таасирлер байкалган болсо, тез арада департаментке кайрылышы керектигин эскертет. Алдын ала чара көрүлүп атат. Дары каражат жана медициналық буюмдар департаменти бүгүнкү күндө кече 20 число менен информационный письмо даярдалган. Ал информационный письмо бардыгы ошол дарыканаларга, дарыкана мекемелерине толугу менен берилген. Анын негизинде мына бүгүнкү күндө уже биз негизги баягы чоң дары тарката турган чоң фирмалар менен иш алып барып атабыз. Экинчиден кайра топтоп туруп дагы ошол лабораторияга тапшырып атышат. Может быть, где-то что-то болбосун деп. Азыр ошол основном ошол лабораториянын жыйынтыгын, корутундусун күтүп атабыз. Эгер корутунду положительный жакшы деп чыга турган болсо, кайрадан сатып калыштары мүмкүн. Анан жок, бир копту бир нерсе табылса, анда кайра бир окуя чейин сатып же кайрадан бир производительге же поставщикке кайтарылып берилет. Өзбекстандын Саламаттыкты сактоо министрлиги өлүм боюнча окуяларды тастыктаган. Индиялык Marion Biontech компаниясы чыгарган Доппир Макс дарысынын курамында парацетамол, гфайфеназин жана фенилэфринди кошулмалары бар. Доппир Макс Кыргызстанга 40 рет 2021 жылы ташылып келинген. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.